ысык көл жердин көркү кырлар кашы. Ысык көл Кыргызстандын сыймыгы, дүйнөнүн бермети. Жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин адистери тарабынан көлдүн экологиялык абалына пландык негизде туруктуу мониторинг жүргүзүлүп келет. Суунун абалын аныктоо үчүн көл жээгинен экологиялык мониторинг департаментинин адистери үлгү алышат. Аз биз деген көлдүн сапатын аныктоодогу эң негизги көрсөткүчтөрдүн бири эритилген кычкылтектин фиксация кылып атабыз, консервация кылыпчы. Бул ошо 1 суткага дейин сакталат, бузулбай, өзгөрбөй составы. Водный биота деп коет го, сууда жашаган жандыктар, балыктарга кандай таасир, кислород кандай жетиштүү болуп атканы ошону аныкталат да. Бул эгер кислород аз чыгып калса, сөзсүз түрдө таасирин тийгизет суудагы жандыктарга, бирок бизде андай случай боло элек. Экологиялык мониторинг департаментинин бекитилген иш-чаралар планына ылайык Ысык көлдүн акваториясынан туристтик сезонго чейин, туристтик сезон убагында жана туристтик сезон бүткөндөн кийин суу үлгүлөрү алынып, суунун сапатына химиялык изилдөөлөр жүргүзүлүп турат. Мындай иш-чаралар көлдүн күнгөй жана тескейиндеги пляждарда орун алат. Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлигине караштуу экологиялык мониторинг департаментинин негизги ишмердүүлүгү болуп, бул антропогендик таасирден улам айлана чөйрөнүн булганышына экологиялык анализдерди жүргүзүү, үлгүлөрдү алуу, ошол эле учурда үлгүлөрдү алып жыйынтыгын чыгарып берүү болуп саналат. Химиялык изилдөөлөр жүргүзүлүп, суунун сапаты үзгүлтүксүз текшерүүдөн өтүп турат. Негизи Ысык көл облусу боюнча бекитилген планга ылайык 20 чекиттен үлгүлөр алынат. Көлдүн тегеретесинен жалпы баарынан ушул чолпонат балыкчыдан тоң баарын айланып 20 точкадан үлгүлөр алынат. Жүргүзүлгөн изилдөөнүн жыйынтыктоочу протоколдору андан ары иш алып баруу үчүн экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматына жана Ысык көл регионалдык башкармалыгына жиберилет. Регионалдык башкармалык жана экотех көзөмөл кызматынын адистери бир гана суу эмес, атмосфералык абанын булганышы, саркынды суулардын көлгө агызылбашы, экосистемага тийгизилүүчү терс көрүнүштөрдү алдын алуу, аларга чара көрүү иштери менен алек болуп, айлана чөйрөнү жаратылышты коргоо жаатында талыкпай иш алып барышат. Азыр биз Ысык көлдөгү кеме, бул дагычы туристтерди, эс алуучуларды кызмат көрсөткөндө, анан ар бир кемеде өзүнүн баягы фекальный емкосттер болот, сточный чогултканчы. Анан биз ошонун баягы слив көлгө болбосун деп, нижний слив деп коет. Ушул жагын карап, биз ошол жака пломбу басабыз да, азыр бияктан келип пломбусун карасаңар болот. Туалет иштеп эметкенде булар атайын сордуруучу машиналар менен барып сордурушуп, долбоор түшөт. Ошонун негизинде иш алып барышат да, баягы сезон убагындачы. Аткарбаган деле талап жок, булар деле баягы көлдү иштеп аткан деген буларга деле эмеси жок. Колдон келсе бүт эле аткарышат. Андай случай боло элек, баягы көлгө сброс кылып салды дегенчи. Булар деле түшүнөт, буларга деле көл керек да, баарыбызга эле керек көл. Муну биз баягы сезон башталарда мына кылыш эткен сөзү билет. Приказ чыгарып биз ошол бүт ошо теплоходдорду карап чыгабыз. Анан кээ бирөө бар, баягы иштегени бар, иштебегени бар болуп калат, даяры эмеси, даяры бар болуп калат. Ошон үчүн биз баягы сезон башталарда приказ чыккандан баштап эле уже кыдырып иштей баштайбыз. Элге кызмат көргөзгөн теплоходдордун атмосферага чыгарган түтүнү боюнча мындай ДММР менен текшерүүгө келгенбиз. Азыркы учурда 10 теплоход текшерилди. Нормага ылайыктуусу 8, андан сырткары 2 теплоходко административдик штрафтар салынды. Таза аба ден соолуктун булагы демекчи, биз эми не только теплоходдорду өзүңүздөргө белгилүү кесиптештерибиз жана жол транспортундагы автоунааларды текшерип атпайбы? Бул пландык иш-чаралар ар дайым болуп турат. Адистердин баамында быйыл Ысык көлдө балыктардын саны көбөйгөндүгү байкалууда. Бул жакшы жаңылык Ысык көлдү эски синтетикалык торлордон жана таштандылардан тазалоо иштеринин үзүрлүү жүрүп жатканынын натыйжасы. Фактыларга токтолсок, 2026 жылдын жарым жылында жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги Ысык көлдөн 50 000 метрден ашуун эски синтетикалык торлорду чыгарды. Былтыр болсо бул көрсөткүч 1 жыл аралыгында 47 500 метрге барабар болгон.
жалпысы былтыр бир жылдын ичинде 47.500 метр торг чыгарылган, 47.500. А быйыл болсо уже 50.000ден ашып кеттик да, жарым жылдын ичинде эле. Мына показательде өскүчтөр 2 эсе өстү да. Балыктын жөн эле өсүшү эмес, көлөмү да чоңоюп калды. Ушу трофейный балык деп коет, канаттуулар эле. Мына балык эле чоң балыктарды эле биз улам сайын тор алып чыккан сайын чоң балыктарды алып чыгып атпайбызбы? Тилек каршы ошол дагы эски торол дагы эле иштеп атат. Ошол эле учурда министрлик тарабынан быйыл жарым жыл ичинде көлдөн 1 тонна 250 килограмм таштанды чыгарылган. Таштандылардын арасында гантель, гиря, уналардын дөңгөлөктөрү, амортизаторлору жана башка буюм тайымдар бар. Көлдөн чыгарылган бардык таштандылар топтолуп отуруп, акырында Бишкек шаарындагы таштанды өрттөөчү заводуна алып барылып, ошол жерден жок кылынат. Табиатты сактайлы, таза ысык көл ар бирибиздин жоопкерчилигибиз.